Assalamu alaikum туугандар. Сиздер үчүн бүгүн ушундай таза түнүкө менен капталы кагылган толугу менен үйлөрү дагы жыгачтан болгон үйдү сыртында гаражы менен, банясы менен, момундай пеноблоктор менен салынган, бетон куюлган, пеноплекс менен конкреттүү түрүндө, капиталдуу түрүндө жылытып, ошондой ар кандай жылыткычтарды сарптап, подвалдары менен, гаражы өтө жакшы ыңгайлуу шарттар менен жана үйүндө жаңы ремонту менен, тегереги түнүккө менен кагылган, заборлору менен, терезелери пластик менен, банясы менен, жаңы банясы менен, банясынын ичиндеги мына көрүп турасыздар өздөрүңүздөр толугу менен кечиресиздер. Ремонттолгон, печкасы жаңы, бул печканын өзү деле 35-40 миң тегерегинде турат. Бул жаңы басылган экен, көрүп турасыздар. Эми көчөдө 10 сотик же 15 сотик жери бар. Жалпы кагаз түрүндө көчөгө суу чыгарылган, чоң сарайлары менен, малканалары менен. Азыркы учурда малканасын көрсөтөбүз. Малканасы сөзсүз жакшы жыгачтар менен салынган. Мына ушу үй түнүккө менен узартылып, комнаталары дагы көбөйтүлгөн. Эгерде ушул үйдү алам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Азыр мына сарайга барып атабыз. Сарайда кемиде 15-20 бука байласа боло турган жакшы жыгачтарды иштетилген сарай бар. Эгерде бул үйдү алса, тетиги кошуна үй капталы экинчи үйүнү дагы кошо сатат туугандар. Биригишип толугу менен сатат. Эгерде жок болсо, жарымды сатып алыңыздар. Жок болсо, ошол жарымы дагы өтө чоң. Бул 2 бөлүмдүү үй, бул квартира деп айтылат, бирок 2 бөлүмдүү. Толук кандуу бул үй. Бул эч кандай силер ойлогондой барак эмес. Көп адамдар барак экен. Баракты силер билбейсиңер. Билбестен туруп барак деп айтпагыла. Бул двухквартирный дом деп аталат. Ошол туугандар. Азыркы учурда мына сарайлары жакшы, таза. Мына загон, бул малды бияка кой берип турса болот. Анан биягынан жайыт башталып кетет. Мынакей биягы жайыт, тетиги жайыт. Биягы дагы азыр жайыт. Мынакей достор, бул жерде ишке кирип алса болот, жумуш тапса болот бул жерден. Бул айылда автобус мектепке ташыйт, кошуна айылга. Бул жерде жумуш бар. Эң жакшысы жумушту фермада жарандыгы жок адамдарга жумуш тапса болот. Анан мен таап бере алам деп айта албайм, бирок жардам беришим мүмкүн. Үйдүн ичине киребиз, мынакей. Карасаңыздар, пластик терезе менен, биягыда пластик прихожкалары көрүнүп турат, мынакей. Мына жаңы заманбап неме турат, котел турат. Бул котелдагы орто 80 миң турат. А я лампочку поменял, нет, не горит где-то. Сделаю, некогда ему все провести себя. Анан кийин мынакей прихожканын шкафтары, эшиктери, мынакей комнатасы, мына ванный комнатасы өтө чоң, атайын чоңойткон булар. Душевой кабинасы бар, мындай өзүнчө отдельный кабина деп айтылбайт, бирок өздөрү жасаган поддонго шторкалар менен жасап койгон туугандар. И азыркы учурда мынакей телефонду туура эмес колдонупмун ушул мезгилде. Мынакей гарнитур, кухонный, кухнясы, мына спальниси бар дагы. Чоң ремонт мощный болгон үй. Кимге кызыктуу болсо көрүңүздөр, кандай сапаттуу. Дагы бир спальня бар азыр. Мынакей көрүңүздөр, чоң, кичинекей спальня эмес, чоң спальня. Кээ бирки буюмдары калат. Дагы айтала кетейин, биздин арабызда, алуучулардын арасында мынау жок экен деген адамдар да чыкты. Видеода айтып келсем дагы, кээ бирки буюмдар калат, келишим түрүндө калат дегенде дагы бул сатат.